Бурлайдын атасы министрди мени жолугушка чакырбадым дегени жалган. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө киши колду болгон медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиев өзүнүн жолугушууга чакырбаганын Азаттыкка билдирди. Ал министрдин Бишкектеги маалымат жыйынында айткан сөзүн четке какты. Эгерде Жунушалиев чакырса барып, арыз муун айта турганын кошумчалады. Мени баш тарткан эмесмин. Ал мени чакырган жок. Жалган сүйлөй бербесин. Май айында кызымды жерге бергенден кийин орун басары Сүйүн Өмүрзаковго кирип чыккам. Чакырса бармакмын да. Милиция кызматкерлерине бир эле беренени коюп, өздөрүнө тартып атышпайбы? Видео камерадагы жазууларды тергөө бүткөндөн кийин көрсөтөбүз дешкен. Тергөө бүткөндөн кийин ал жок болуп турат. Өчүп кеткен деп атышат. Башында баары камерага тартылган. Жазуулар бар деп айтышкан. Ошондуктан бул жерде кылмышка милиция да аралашкан деп шектенип атам. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев бүгүн 24 октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиевди жолугушууга чакырып, бирок ал баш тартып келбей койгонун билдирген. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бара жаткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, өзүнө да кол салганын билдирген. Окуядан кийин маркумдун жакындары анын көкүрөгүндө Н кошу Б деген жазуу жана крест болгонун жарыялап, милиция бул айтылганды четке каккан. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке бул ишти катуу көзөмөлгө алуу менен маркумдун атасын кабыл алууну тапшырган. Бирок кандуу окуяда кызынан айрылган Турдалы Кожоналиев министр менен жолугушуу болбогонун айтып келген. Окуядан кийин 23 милиция кызматкери тартиптик жазага тартылып, 13-ü иштен бошотулган. Бурлайдын өлүмү боюнча кылмыш ишин Бишкектин Свердлов райондук соту сентябрдан тарта карай баштады. Бүгүн 24 октябрдагы териштирүү күбөлөр келбей калгандыктан 25 октябрда саат 15:00 жылган. Булак Азаттык.